Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Иранга болгон сокку. Йемен Кызыл деңиздеги америкалык аскерлерге чабуул коюуга даярданууда. Йемендик Ансар Аллах кыймылынын хуситтери АКШнын Ирандын өзөктүк объектилерине жасаган соккусуна жооп беретине Кызыл деңиздеги америкалык күчтөргө кол салууга даяр экенин саясий бюросунун мүчөсү Мухаммед Аль-Бухайти билдирди. Бул тууралуу ИС-ру басылмасы жазып чыкты. Биздин аскерий жообубуз жакындап келе жатат. Биринчи этап Кызыл деңиздеги америкалык күчтөргө чабуул коюу болот. Биз АКШнын Иранга каршы бул агрессиясы токтогонго чейин кагылышууну күчөтөбүз жана масштабын кеңейтебиз, деди кыймылдын өкүлү. Ал ошондой эле АКШ менен Йемен козголоңчуларынын ортосундагы ок атышпоо келишиминин мөөнөтү аяктаганын белгиледи. Май айынын башында АКШ администрациясы менен хуситтер Омандын ортомчулугу менен ок атышууну токтотууга макул болушкан. АКШ Йемендин аймагына сокку урууну токтоткондон кийин козголоңчулар америкалык согуштук кемелерге кол салбоого убада беришкен эле. АКШ Кытай бийлигин Иранды Ормуз кысыгын жаппоого көндүрүүгө үндөдү. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Fox News телеканалына берген маегинде билдирди. Мамлекеттик катчы Кытай өкмөтүн бул маселе боюнча Иранга кайрылууга чакырды. Алар өздөрү мунай үчүн Ормуз кысыгына абдан көз каранды деп кошумчалады Рубио. Буга чейин Иран парламенти стратегиялык мааниге Ормуз кысыгын жабуу демилгесин жактырганы маалым болгон. АКШнын Иранга сокку уруусунан кийин Нью-Йоркто нааразычылык акциялары башталды. АКШнын Ирандагы өзөктүк объекттерге жасаган соккусунан кийин Нью-Йоркто согушка каршы нааразычылык акциялары башталганын NBC News. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Телеканал билдирди. Америкалыктар колдоруна Ирандан кулуңарды тарткыла, Ирандагы согушту токтоткула жана жакынкы чыгышта дагы бир согушка жол жок деген жазуулар бар плакаттарды кармашып, жөө жүрүш менен шаардын борборун аралап өтүштү. Телеканал демонстранттар Вашингтондун аракеттери Ирандын өзөктүк куралы боюнча кандайдыр бир эл аралык келишимге кол коюу мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коет деп тынчсызданып жатканын белгилейт. Жүрүштүн уюштуруучулары АКШ президенти Дональд Трамптын кызматтан кетишин талап кылып жатканы да айтылат. Алар мамлекет башчысынын аракеттерине жетиштүү түрдө айыптабаган демократтарды сындашууда. Ошол эле учурда америкалыктар Газа тилкесиндеги согуштук аракеттерди токтотууга чакырышканы айтылды. Эске салсак, 21 июнда АКШ Ирандын 3 өзөктүк объектисине Фордоу, Натаанс жана Исфаханга сокку урган. Иран АКШнын чабуулуна жооп убада кылды. АКШ Ирандын өзөктүк объекттерине жасаган чабуул үчүн жооп бериши керек. Бул тууралуу Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда билдирди. Бул маалымат Иран президентинин расмий сайтында жарыяланды. АКШ бизге чабуул жасады. Эгер силер ошондой абалда болсоңор, эмне кылмаксыңар? Табигый түрдө алар өз агрессиясына жооп алышы керек, деди Иран президенти. Маалыматка ылайык, Франциянын лидери Пезешкианга Париждин жакынкы чыгыштагы кагылышууларды токтотуу үчүн аракет көрүүгө даяр экенин жана Тегеран менен диалогду улантууну көздөп жатканын билдирген.
АКШ 22 июнга караган түнү Ирандагы 3 ядролук объектке Натанс, Фордо жана Исфаханга соккуруп, бул чабуул дүйнөлүк коомчулук тарабынан терс реакция жаратты. Орусия АКШнын Ирандагы ядролук объекттерге чабуулун катуу айыптап, бул кадам эл аралык укукту, буунун уставын жана Коопсуздук кеңештин резолюцияларын одоно бузганын билдирди. Ошондой эле Москвага МАГАТЭден бул окуяга адилеттүү реакция күтөрүн белгиледи. Бунун башкачысы Антонио Гутерриш АКШнын чабуулун аймактагы кооптуу чыңалуунун күчөшү жана эл аралык тынчтык менен коопсуздукка түздөн-түз коркунуч деп атады. Садыр Жапаров расмий сапар менен Малайзияга барат. Өлкө башы Садыр Жапаров 24-25 июнь күндөрү Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин чакыруусу боюнча расмий сапар менен Куала-Лумпур шаарында болот. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдулмуталиев билдирди. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана эки тарапты кызыктырган башка чөйрөлөрдө кызматташуунун актуалдуу маселелери жана мындан аркы өнүгүү келечеги талкууланат. Расмий сапардын алкагында Жапаровдун Малайзиянын мыйзам чыгаруу бийлигинин жетекчилиги менен жолугушуусу, ошондой эле бизнес коомчулук менен диалог өткөрүүсү да пландаштырылган. Бул сапар Кыргызстандын президентинин акыркы 30 жылдагы Малайзияга жасаган биринчи расмий иш сапары болуп саналат деп белгиледи Сагынбек Абдулмуталиев. Булак Суперкечи. Орусияда 16 жаштагы кыздын өлүмүнө тайекеси айыпталууда. Орусиянын Краснодар аймагында 16 жаштагы жээнин өлтүрүүгө шектелип кармалган адам кызды зордуктаган деп айыпталууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Кыз 19-июнда 41 жаштагы тайекеси менен бирге сапарга чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Алар коңшу айылдагы тайекесинин үй бүлөсүнө конокко кетип, ошол бойдон дайынсыз болгон. Кыздын апасы милицияга кайрылган. Айыпталуучу жаран кызды издөөгө ыктыярчылар менен бирге катышкан. Кармалгандан кийин ал сапар учурунда жээни менен акчанын айынан чырдаша кеткенин айтып берди. Айыпталуучу токой тилкесине унааны токтотуп, кызды зордуктап, андан соң аны монтуп өлтүргөн деп билдирет тергөө комитети. Мындан кийин сөөктү токойго катып качып кеткен. АКШнын аба күчтөрү Ирандын 3 өзөктүк объектисин талкалады. Трамп эмне дейт? Дональд Трамп Ирандын өзөктүк куралдарды даярдоочу жана сактоочу 3 объектисине чабуул коюп, АКШнын аба күчтөрү ал жердерди жок кылганын билдирди. Масштабтуу чабуулдан соң америкалык лидер кайрылуу жасады. Алардын негизгилери Трамп Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 6-да Иранга кол салуу тууралуу билдирди. Анын айтымында соккулар Фордо, Натанс жана Исфахан шаарларында болгон. Кол салуу Америка президентинин айтымында абдан ийгиликтүү болду. Дароо эле АКШ президенти Тегеранды тынчтыкка чакырып, Американын соккусун тарыхый учур деп атады. Чабуул үчүн Б-2 стратегиялык бомбалоочу учактары, бункер бустелери жана Томахавк канаттуу ракеталары колдонулган. Булар Ирак, Афганистандагы согушта ийгилик жараткан жабдыктар. Андан 2 саат өтүп Трамп элге кайрылып, Ирандын уран байытуу боюнча негизги объектилери толугу менен жок кылынганын айтты. Кайрылууда ал дагы Иранды тынчтыкка чакырды. Анткени АКШ жаңы соккуларды баштайт. Трамп АКШнын Ирандын өзөктүк объектилерине жасаган соккусу Тегеранды кайрадан сүйлөшүүлөргө алып келет деп үмүттөнөт. АКШ Иран менен байланышка чыгып, алар соккурууларды гана пландап жатышканын жана Тегерандагы өкмөттү алмаштыруу максатын көздөшпөгөнүн билдиргенин Америка телеканалы билдирди. Тегеран бул чабуулдарды күткөнүн, ошондуктан орду толгу зыян болгон жок деп ырастоодо. Трамп АКШнын Иранга кол салуусунан кийин Израиль коопсуз экенин айтты. Ал эми Израилде ишмердүүлүккө чектөө киргизилип, өлкөнүн бардык аймагында чогулуштарга жана машыгууларга тыюу салынды. Пентагон соккулар боюнча АКШнын соккусуна байланыштуу түштөн кийин маалымат жыйынын өткөрөт. Иран АКШнын соккулары боюнча билдирди. Ирандын өзөктүк коопсуздук борборунун билдирүүсүндө Тегеран расмий түрдө АКШны өзөктүк объекттерге кол салууга айыптады. Чет элдик басылмалардын маалыматы боюнча соккудан кийин Иран булгануунун эч кандай изин байкай элек. Иран парламентинин төрагасынын кеңешчиси билдиргендей, өлкө Фордо өзөктүк объектисине кол салууну күткөн, ошондуктан аны эвакуациялады жана орду толгус зыян болгон жок. Бул арада бүгүнкү соккудан кийин өзөктүк өнөр жайын өнүктүрүүнү токтотууга ниеттенбей турганын Ирандын атомдук энергия боюнча уюму билдирди.
Тегеран эл аралык коомчулук өлкөнүн өзөктүк объектилерине АКШ тарабынан болгон соккуларда айыптарын күтөөрүн билдирди. Ага улай Кубанын президенти АКШнын жасаган соккусунун кооптуу эскалация катары айыптады. Ал эми буунун башкы катчысы АКШнын Иранга жасаган соккусун коркунучтуу эскалация жана тынчтыкка жана коопсуздукка түз коркунуч деп атады.